Урматтуу кыргызстандыктар, биздин улуттук тарых музейибизде бир жакшы иш-чара болгон турат. Максаты абдан жакшы, бирок ал дагы аргасыздан болгон иш. Себеби эгемендик жылдары биз ар кайсы иштер менен көп алектүү болдук. Саясат менен, экономиканы да көтөрөбүз деген аракеттер болду. Бирок тилге каршы ушул биз эң эле гүл азык болгон адамдын жан дүйнөсүнө жардамчы болгон, акыл эсин өстүрө турган ушу руханий маданият жагына тиешелүү деңгээлде көңүл бура алган жокпуз. Ошонун натыйжасында ачык айтканда биздин улуттук жазуучулар союзу, акын жазуучулар келеле кыйын абалда калды. Аны мен өзүм убагында жазып жүргөн, Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон, анын ар кайсы жыйындарына катышып жүргөн адам катары айтып атам. Атүгүл Жазуучулар союзу отурган азыркы имараты дагы ал төлөйт ошол жерде отурганына. Азыр карыз ашып 1,5 миллиондой болуп, кичине төлөй алган үчүн ар кандай сөз угуп, кыйын абалда болуп жатыптыр. Бишкектиктерди, негизинен Бишкекте жашагандарды ушу белсемдүү келип катышып, кыргыздын сөзүнө, көркөм сөз өнөрүнө кызыккан, анын келечегине кайдыгер караган жарандарды келип катышып, аны колуңуздан келишинче көмөк көрсөтүп, каражат кошумчалооңузду суранам. Буюрса, ал күнү мен өзүм дагы келип катышам. Анан экинчи дегеле азыр акын жазуучуларга колдон келсе ушул биздин мамлекет, өкмөт да жардамдасат эле. Бул жагынан мен мисалы өзүм деле мындай ички дүйнөмдө өзүм деле кайсы бир деңгээлде күнөөлүү деп эсептейм. Себеби убагында мен деле ошол саясатта, мамлекеттик кызматта жүрдүм. Ар кайсы иштер менен алек болуп, акырында биз мына азыр арабызда жок кыргыздын эң көрүнүктүү акын жазуучулары мен бир жолу чакырып, төрө болуп турганда Асамин Станович, Жалил Садыков жана башкаларым ушу кандай кылып акыбалдан чыксак болот деп чыгармачылык союздарга мамлекеттик көмөк көрсөтүү жөн ата мыйзам долбоорун даярдасат деп сүйлөшүп, ошону баштадык элем. Кийин дагы жогорку кеңештин курамы өзгөрүп, шайлоолор болуп, ал ошончо унутулбай калды. Ачык айтканда биз коңшу турган Казакстанга, Өзбекстанга, атүгүл Тажикстанга салыштырганда биз эмнегедир ушул адабият тармагын жакшы колдой алган жокпуз. Аны моюнга алыш керек. Элем көбүнчө тамак аш менен, азыр кымбатчылык мезгилде оокат жай менен алек болуп калып, жана руханий азыкка, адабиятка да өтө көп кызыкпай калды. Азыр бир чети социалдык тармактар, интернет бар, андан мынча окуса керек. Бирок тугу келип көркөм чыгарманы текстти көзүң менен окуп, аны талдап окуганга эмне жетсин. Ошон үчүн мен бул демилгеди колдоп, телемарафонго элди чакырып, белсемдүүлүккө, бир жигердүүлүккө чакырып, колубуздан келишинче көптөп ушул карыздан утулганга, отурган имаратты карыздан утулганга жардам берсек. Дагы бир элибизге канча дагы айкөл, мындай көптү көргөн, айрыкча сөздү урматтаган элибиз бул ишке кайдыгер болбойт деп үмүттөнөм.